кеңешчиси, блогери, пенсионери бар. Жогорку кеңешке 30 округ боюнча талапкерлер. Парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. 80ден ашык адам шайлоого катышуу ниети менен арыз тапшырды. Тизме жаңыланып турат. Арасында азыркы депутаттар, мурдагы атка минерлер, соц тармактын активдүү колдонуучулары жана артисттер да бар. Мисалы, мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, белгилүү ырчы Бактияр Токторов, Буйбуй ырынын аткаруучусу, президенттин мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов жана башкалар аттанууда. БШКга ишкерлер, жумушсуздар жана пенсионердер дагы арыз тапшырышты. Ушул деди. Ондай чыннардын арасында Оларды карагылачы акыбалын. Не алмаштырбай атасың? Алмаштырат мени. Качан? Работать. Умар Дадановдун видеосунан кийин жалпы 68 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Умар Дадановдун видеосунан кийин Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бир жуманын ичинде 7 апрель көчөсүндөгү нан жана самса жасалып сатылган 12 тандырды пландан тышкары текшерди. ЦГСНдин маалыматына караганда, аныкталган мыйзам бузуулар үчүн жалпы 68 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Мындан тышкары санитардык талаптарды бузуу себептери боюнча 16 жайдын ишин убактылуу токтотуу жабуу чечими кабыл алынды. Алардын катарында Ариран кафеси, Люксор рестораны, Албарака жана Алатоо ашканалары, ошондой эле 12 тандыр бар. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элин, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Алдамчылык фактылары көп катталууда. Алдамчылар өздөрү мамлекеттик кызматкерлер, банк мекемелеринин же укук коргоо органдарынын кызматкерлери катары көрсөтүп, адамдардын жеке маалыматтарын жана акча каражаттарын уурдоого аракет кылышууда. Алдамчылар ар кандай алдамчылык схемаларды колдонушат. Алар банк эсептери боюнча шектүү транзакциялар жөнүндө кабарлашат, төлөмдү кайтарып берүүнү убадалашат же кибер чабуулдардан коргоо үчүн акча талап кылышат. Алдамчыларды жарандарга таасир этүү үчүн заманбап технологияларды, сандарды колдонушат. Анын үстүнө азыркы убакта УКМКнын кызматкерлеринин, анын ичинде мамлекеттик комитеттин жогорку жетекчилигинин ысымдарын атаган учурлар көп кездешүүдө. Мындай аракеттер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде калган кылмыш болуп саналат. Чам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандан да чет өлкөлөрдөн да алдамчылык телефон чалууларды жасаган бир нече топтун ишмердүүлүгүн аныктап, алардын ишин үзгүлтүккө учуратышкан. Бул фактылар боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу УКМК бардык жарандарды сак болууга жана телефон аркылуу шылуундардын провокациясына алдырбоого чакырат. Атап айтканда, УКМК жарандарга эскертет, элдерге аларга шектүү чалуулар түшсө, сүйлөшүүнү дароо токтотуп, УКМКнын 191 номуруна кайрылыңыз. Кыргыз Республикасынын УКМКнын жетекчилигине тиешелүү келген шектүү электрондук каттарга билдирүүлөргө, суроо талаптарга жооп бербеңиз, жеке маалыматты, пин коддорду, сыр сөздөрдү же банк картасынын номерин ачыкка чыгарбаңыз. Телефондук же онлайн суроо талаптарга жооп катары чалган адам өзүн банк же мамлекеттик органдардын кызматкеримин деп айтса да, акча которбоңуз. Апа, 100ден ашып калдым десеңиз? Өзүңүз айттың, өзүңүз.
Qancha o'g'il, qancha qizing'iz bor? O'shani ayting endi. Ha? Qayoqda ishlagansiz murda? Жалал-Абадтагы эң улуу адам 118 жаштагы Бурма Субанкулова. Жалал-Абад облусундагы эң улуу адам Бурма Субанкулова быйыл 1-июлда 118 жашка толду. Ал Базаркоргон районуна караштуу Баймундуз айылында жашайт. Кылым карыткан апанын балдары менен кыздары ар жылы 1-октябрь эл аралык карлар күнүндө чогулуп турушат. Дубандагы эң улуу апанын абалын турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы да сурап билди. Бурма Субанкулова 1907-жылы Базаркоргон районунун Жуан аймагында төрүлгөн. Кийин Баймундуз айылына келин болуп, жолдошу Эко 4 кыз жана 1 уулду болушкан. Ал жолдошунан жаштайынан жесир калып, балдарын өз күчү менен чоңойтуп, эрезеге жеткирген. Кыздардын улуусу Зымырат Акматкулова учурда 80 жашта болсо, эң кичүү жана жалгыз уулу Аттокур Субанкулов 65 жашка чыккан. Аттокур мырзанын айтымында апасы быйыл июль айынан бери баспай жана жакшы укпай калган. Бирок ага чейин өз алдынча кыймылдап тамактанып тиричилигин өзү кылып жүргөн. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Өткөндө 1-октябрда Абизнойдон Кызыл Коо менен кырсыктап алганбыз. Алматинкага жетпей 500-600 метрдей тормуз отказ берип, оң тарапка алайын десем, аяк бийик жер болчу. Алдыда машина бар болчу. Ошон үчүн сол тарапка алып, обочинага чыгып, капталдап кулап калдым. İçinde özüm ele olçumун, bölük maşinerге зыян келген жок, өзүм жакшымын. Милиция кызматкерлери түшүндүрмө ишин кылышты. Баарына чоң рахмат, баарыңыздардан кечирим сурайм.